Камчыбек Ташиев жакынкы күндөрү пресс-конференция өткөрөт. Кыргызстанга кайтып келген Камчыбек Ташиев жакынкы күндөрү бардык журналисттерге пресс-конференция өткөрөөрү маалым болду. Ташиев акыркы саясий жана коомдук жагдайларга байланыштуу бардык суроолорго ачык жооп берүүгө ниеттенип жатат. Пресс-конференция аркылуу ал элге түздөн-түз кайрылып, актуалдуу маселелер боюнча маалымат берет деп күтүлүүдө. Бул кадам коомчулукта кызыгуу жаратып, журналисттер менен калктын арасында пикир алмашуу үчүн мүмкүнчүлүк түзөт. Эске сала кетсек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев 10 февраль күнү күтүүсүз кызматтан алынган. Фейсбукта таанымал Жолдош Сыргаков кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы КМК кызматкерлери интернетке мониторинг жүргүзүү учурунда Facebook социалдык тармагынан терс мазмундагы видеоматериалдарды таратып жаткан Жолдош Сыргаков аттуу аккаунтту аныкташкан. Милициянын маалыматы боюнча жарыяланган материалдар Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин кадыр-баркына шек келтириши мүмкүн. Бул факт шаардык ички иштер башкы башкармалыгы маалыматтарды каттоо журналына катталып, андан соң тергөөгө чейинки текшерүү башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө баракчанын ээси 1983-жылы туулган аттуу жаран экендиги аныкталган. Процессуалдык иш-чаралардын жүрүшүндө эркек киши милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбей, аларга карата уятсыз сөздөрдү айткан. Материалдар Бишкектин 1 РУ-нун коомдук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилди. Ага карата укук бузуулар кодексинин 126-беренеси хулигандык боюнча протокол түзүлгөн. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген 75 кишинин кайрылуусу, башаламандык уюштурууга шектүүлөр камакта калтырылды. Массалык башаламандыктарды уюштуруу иши боюнча кармалгандар 10 апрелге чейин камакка алынды. Бул тууралуу 1 май райондук соттун басма сөз кызматы билдирди. Камакта калтырылгандар ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, элдик парламенттин координатору, премьер-министрдин аппаратынын мурдагы жетекчиси Бекболот Талгарбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алы Карашев, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаев, президенттин жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Курманбек Дыйканбаев. Белгиленгендей, учурда ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан массалык башаламандыкка даярданууну уюштуруу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, буга чейин өлкөдө массалык башаламандыктарды уюштурууга шектелген бир нече адам кармалган. Шашылыш билдирүү: 1 саат аралыгында коюу туман түшөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдиргендей, жакынкы 1 саат аралыгында жана күндүз Бишкек шаарына жана чүй-өрөөнүнө туман түшөт. Көрүү аралыгы 500 метрге чейин төмөндөшү мүмкүн. Бул тууралуу ÖКМдүн басма сөз кызматы билдирди. Мыйзам жана элдин тынчтыгы баарынан жогору. Президент акыркы кадырдык чечимдер тууралуу түшүндүрмө берди. Президент Садыр Жапаров акыркы убактагы кадырдык өзгөрүүлөр тууралуу кабар агенттигине маек берди. Коомчулукта азыркы эң көп талкуу жараткан маселелердин бири Минкап төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы Камчыбек Ташиевдин отставкасы жана андан кийинки кадырдык УКМнын түзүмдүк өзгөрүүлөрү айланасында жүрүүдө. Көпчүлүк үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасын кызматтан алган чечимиңиз күтүүсүз болду. Ал чечимиңизди басма сөз катчыңыз Камчыбек Ташиевдин атын жамынгандар коомчулукта бөлүнүп жарылууну көздөгөн дегендей кыскача эле түшүндүрдү. Буга 75 адамдын каты себеп болгондой айтсаңыз, коомдо айтылып жаткан 75 адамдын сырдуу катынын артында кимдир турат? Алардын негизги максаты эмне? Комментарий бербей эле коеюн дедим эле, эми сурап калдың, айтып берейин. Биринчиден, мага көпчүлүк эл мамлекеттин, жалпы элдин тагдырын ишенип, 2021-жылы мени президент кылып шайлады. Баш мыйзамда президент мамлекеттин бүтүндүгүн, элдин жана мамлекеттик кызматкерлердин биримдигин сактайт деп милдеттендирип турат. Мен ошол милдетимди так аткардым. Анткени мамлекеттин, жалпы элдин кызыкчылыгы мансаптан да, достуктан да жогору турат. Иштин баары жогорку кеңештен башталды. Айрым депутаттык топтор депутаттарды чакырып алып, биз тарапта болосуңбу, же тиги тараптасыңбы деп депутаттарды бөлүп баштады. Ай, бул тарабың ким дагы? Тиги тарабың ким деп сураган депутаттарга, бул тарап генерал тарап деп погонду көрсөтүп, тиги тарап президент тарап деп иш жүргүзө башташты. Андан кийин бул бөлүп жаруу көчөдөгү ак сакалдарга өттү. Алар мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрө салалы деп кол чогултуп, жогорку жак менен макулдашылган. Жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыяламай болду дешип, элдин башын айланта башташты. Анан эгер мен тез арада ушундай чечкиндүү кадамдарга барбасам, жөнөкөй элге тарап, эл дагы экиге бөлүнө баштайт эле. Анткени депутаттарды, айрым мамлекеттик кызматкерлерди генерал менен коркутуп аткан фактылар бар эле менде. Эгер биз тарапка өтпөсөң, сен генерал менен будешимет дело деп. Ошондуктан ушундай чечим кабыл алууга туура келди. Чечим кабыл алаар алдында досума телефон чалып, бул жакта болуп жаткан абалды түшүндүрүп,
кызматтан алып жатканымды билдирип анан чечим кабыл алдым. Мен мындай тез чечим кабыл алуу менен досумдун өзүн сактап калдым деп эсептейм. Себеби айлана тегерегинде жүргөн ак сакалдар дейбизби, көк сакалдар дейбизби, айтор досумду жолдон адаштырып бара жатышкан. Алар Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, генерал тарапка өткүлөө деп парламент депутаттарынан тарта жооптуу мамлекеттик кызматтагы адамдарга, коомдо аттуу баштуу делген адамдарга чейин чыга башташкан. Камчыбек Ташиевди кызматтан албасам жогорудагы багытта иш алып баргандардын аракетинин аркасында бул сөздөр дагы да күчөп, мамлекеттик түзүмдө иштегендер арасында коомчулукта ажырым пайда болуп, ал турсун тирешүүлөргө дагы алып келмек. Ошол үчүн досумду кызматтан алууга туура келди. Мамлекеттеги стабилдүүлүк мен үчүн баарынан жогору. Коомчулукта Жапаровдун командасы, Ташиевдин командасы деген түшүнүктөр айтылып жүрөт. Бул пикирлерге кандай жооп бересиз? Кадырдык дайындоолордо эч кандай бөлүнүү жок. Ар бир дайындоо кылдат текшерүүдөн өтөт. Мен мурда Камчыбек Ташиев мырзанын алдында да министрликтердин, башкармалыктардын жетекчилеринин, министрлер кабинетинин төрагасынын, губернаторлордун алдында да мамлекетке иштей турган принципиалдуу, кесипкөй кадрларды сунуштагыла деген талап коем жана азыр деле ошондой талап коюп келе жатам. Алар ошол критерийлерге ылайык сунуш кылышат. Ошондуктан Жапаровдун командасы же Ташиевдин командасы деген бөлүнүү жок. Буга чейин шайлоого байланыштуу Ташиев мырза менен бир мөөнөт өзү, бир мөөнөт жакын досу отурат деген макулдашуу болгон деген сөздөр айтылууда. Бул маалымат канчалык чындыкка дал келет? Кыргызстан демократиялык өлкө. Өлкөнү ким башкарарын бир уч адам эмес, Кыргызстандын эли чечет. Конституцияга ылайык ар бир жаран шайлоого катышууга укуктуу. Ал эми кимге эл ишеним артса, эл арасында кимдин рейтинги жогору болсо, ошол президент болуп шайланат. Ошондуктан бир мөөнөт тигил, бир мөөнөт бул деген сыяктуу сөздөр демократиялык принциптерге туура келбейт жана саясий маданиятка да жатпайт. Мындай пикирлер элдин тандоо укугун жокко чыгарууга аракет катары кабыл алынат. Конституциялык сотко кайрылууга эмне себеп болду? Негизги максат эмнеде? Мен ар дайым коомдо жаралган күмөн саноолорго жана талаштуу маселелерге мыйзамдуу, так жооп болушу керек деп эсептейм. Бүгүн Кыргызстанда конституциялык сот бар. Дал ушул орган конституцияга байланыштуу бардык талкууларга, ар кандай чечмелөөлөргө акыркы, так аныктамасын, укуктук баасын бере алат. Ошондуктан бул маселе боюнча конституциялык сотко кайрылганыбыз укуктук жактан туура жана логикалуу кадам деп эсептейм. Жогорку кеңештин айрым депутаттары тарабынан айтылган сын пикирлерди ошол эле 75 адамдын кайрылуусу менен бир компания деп байланыштырса болобу? Учурда тиешелүү органдар тарабынан тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Дал ушул тергөө силер айткан демилгенин канчалык масштабда болгонун, канча адам катышканын так көрсөтүп берет. Балким катышуучулардын саны азыр айтылып жаткандан да көп болушу мүмкүн. Бирок мен так жоопту тергөөнүн жыйынтыгын күтүп туруп айтам. Жогорку кеңештин төрагасы өз каалоосу менен кызматын тапшырып берди. Анын бул кадамы акыркы окуяларга 75 адамдын катына кандайдыр бир байланышы барбы? Түздөн түз тиешеси бар деп айткандан алысмын. Балким ошолордун же аларды уюштургандардын жетегине кирип кеткендир. Балким ошол катасын сезип, депутаттардын өз ара бөлүнө башташына жол бергенине өзүн айыптуу сезип ушундай жыйынтык чыгаргандыр. Учурда УКМны реформалоо маселеси коомдук талкууда. Кандай реформалар күтүлүүдө? Айрымдар айткандай атайын кызмат чалгындоо жана контр чалгындоо функцияларына гана өтүп, мурунку классикалык багытына кайтабы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өзүнө жүктөлгөн миссияны толук аткарды. Айрым багыттарда аны ашыгы менен да аткарды десек болот. Бирок мамлекет деген тирүү организм, ал дайыма өсүп, өзгөрүп турушу керек. Кечээ улуттук коопсуздук алдында башка чакырыктар турса, бүгүн таптакыр башка чакырыктар турат. Ушул реалдуулуктарды эске алуу менен УКМда сапаттуу, заманбап коркунучтарга жана глобалдык өзгөрүүлөргө жооп бере турган реформа жүргүзүлөт. Дүйнө өзгөрүп жатат. Ошого жараша биздин мамлекеттик институттарда алдыга жылып, жаңыланып турушу зарыл.